Дүйнөдөгү жана Кыргызстандын өзүндөгү кызыктуу кабарларды сунуштайбыз, кыскача түрмөк. Америка шайлоосундагы күтүлбөгөн жыйынтык жеңишке жеткен Трамп Американын башка мамлекеттер менен болгон алакасын жакшыртаарын айтып, эл алдына чыкты. Толкунданганын жашырбаган бай президент өлкөнүн тагдырын бийик кыялдарын кайтарууга бел сиңет. Бул арада Клинтондун жеңилүү ызасына чыдабай ыйлагандар да жок эмес. Анткени менен дүйнөлүк лидерлер жада калса Трамптын өзгөчө мамилесине ээ болгон Путин да биринчилерден болуп жаңы президентке жылуу сөздөрүн айтышууда. Деги эле саясатка аралашып көрбөгөн миллиардер Трамп да сыккан Хиллари айымды кандай чарпка таштады. Айтор, Американын 45-чи президентин сиз билбеген сырлары тууралуу бир нече мүнөттөн соң билесиз. Сыналгыга жакыныраак отуруңуз. Кутман кечиңиз менен ошентип Америка акыры 45-чи президентин тандады. Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынын 276 добушун топтоду. Трамп Огайо, Түндүк Каролина, Пенсильвания, Флорида сыяктуу маанилүү штаттарда жеңип чыкты. Демократтар республикачылардан бир канча пайызга гана артта калып, Хиллари Клинтон 218 добуш менен жетпей калды. Ал арада Хиллари Дональд Трампка телефон чалып, анын жеңиш менен куттуктаганы кабарланды. Саясатка мурун аралашпаганы менен айырмаланган Дональд Трамп Хиллари Клинтонго оңой эле утулат деп айтылган буга чейин пикирлер оңунан чыкпады көрүнөт. Ошентип көп өтпөй Трамп толкунданганын жашырбай калың эл алдына президент катары алгачкы сөзүн сүйлөдү. I pledge to every citizen of our land that I will be president. Ар бир америкалык жарандын кызыкчылыгын коргойм. Бул мен үчүн абдан маанилүү. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few. Ал эми буга чейин мага каршы болгондордон суранат элем. Бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди колдойлу жана кызматташуу менен улуу мекенибизди бириктирели. Белгилей кетүү керек, 42 штаттын добуштары эсептелип бүткүчө Трамп алдыда келе жатканына карабай, теориялык жактан Клинтондун жеңүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп айтылып жаткан. Бир гана Америка үчүн эмес, дүйнө эли үчүн да улуу түндө болгон күрөштү чечүүчү ролду ойногон Трамптын жеңиштин артында эмнелер турат? Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга таасири кандайча бериши мүмкүн деген суроолор биз үчүн актуалдуу. Жаңы АКШ президентине болгон баасын биздин жергиликтүү серепчилер да баам салышууда. Кесиптешим улантат. Саламатсызбы. АКШнын бийлиги өзгөрдү. Ал эми Американын Борбор Азияга жана ошондой эле Кыргызстанга саясаты канчалык өзгөрүлүшү мүмкүн? Саламатсызбы. Ооба, бүгүн аябай тарыхый мезгилди көрүп турабыз. АКШда бийлик өзгөрдү. Ошол эле мезгилде тышкы саясат боюнча президент Трамптын тышкы саясат боюнча өзүнүн программасын карай турган болсок, ал жерде Орто Азияга тиешелүү болгон негизги программалар негизинен өзгөрбөй калат деп ойлойм. Бирок көбүнчө мына прагматикалык жагынан көбүрөөк берилет деп ойлойм да. Бул деген эмне айтылса, ошолор жасалат. Менин оюм боюнча Кыргызстанга анчалык деле өзгөрүү болбойт, себеби биз бир нерсени түшүнүбүз керек. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө алар саясат бир бөлүгү, ошол эле учурда ичиндеги мамлекеттик кызмат деген дагы бир бөлүк бар. Ошол мамлекеттик кызматты аркалаган, ал жерде кызмат кылып жүргөн кызматкерлер, инсандар мындай жалпысынан ошол векторду кармаганы бул көбүрөөк узакка созулат деп ойлойм. Ал эми Американын 45-чи президенти бийликке келгенден кийин тышкы саясаты канчалык өзгөрүшү мүмкүн? Ошондой эле Сирия же болбосо терроризм менен күрөшүү маселеси, ошондой эле АКШнын Орусиянын маселесинде карап берсеңиз. Бүгүнкү күндө бул маселе бардык эле жерде чыгып атат. Өзгөчө көтөрүлүп жаткан бул Сирияга тиешелүү бүгүнкү күндө Ислам мамлекети деген террористтик уюмдардын ошол жакта жайгашып калышы боюнча
көптөгөн суроолор бар. Ал жагынан караганда дагы ошол президент Трамптын өзүнчө башкача көз карашы бар. Ал жердеги нерселер ушул дагы баягыдай айткандай прагматикалык негизде жасала турган, боло турган нерселерди жасай турган кадамдарга барат деп ойлойм. Орусия менен Американын ортосунда мурда деле дагы кайра кайрыла турган болсок, ошол президент Трамптын программасына бир канча параметрлер боюнча мамилелер жылыйт деген тилектер бар. Себеби ал башынан баштап эле айтып келе жаткан болуш керек. Буга чейинки АКШда 8 жыл башкарган Барак Обама анын ишмердүүлүгүн кандай бааласа болот? Ошондой эле кийинки президентке кандай мурас калтырып кетти десе болот? Рахмат чоң. Президент Обама өтө чоң жумуш жасады. Өзүнүн чыныгы патриот экендигин, чыныгы ошол Американын өлкөсүн башкарыла турган жетекчи катары мына адистиги жагынан, профессионалдык башка жактарынан, лидерлик жагынан көп нерселерди таштап кетип атат дейм да. Алардын эң негизгиси бүгүнкү күндө Американын ичиндеги экономиканын өнүгүшү, жумушсуздуктун кескин түрдө кыскарышы, дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан мына саясатка кийлигишкен мезгилде ошол тең салмактуулукту карай турган мындай далаалаттануу бар экендигин байкасак болот да. Эми канчалык деңгээлде ошолор кармалып калат же өнүгүп кетиши мүмкүн, аны турмуш көрсөтөт го дейм. Сиз эми кимисине көбүрөөк жан тарттыңыз эле, Трампкабы же болбосо Клинтонго, эмне үчүн? Мен бирөөгө жан тарттым, бирөөгө жан тартпадым деп айтышым кыйын. Себеби бул Американын жараны болбогондон кийин ал деген Американын эли тандап атат. Ал тандалган тандоого биз макулдугубузду беришибиз керек. Бирок ошол эле учурда мен мына бүгүнкү күндөгү тенденцияларга аябай эле дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан тенденцияларга аябай кейиштүү карайм. Ошол нерсени өзгөртө турган чечкиндүү кадамдар болсо жакшы болот эле деген тилектер болуп аткан да. 11 каналында Америкадагы шайлоо тууралуу кебибизди улантабыз. Акырына чейин көпчүлүк афроамерикалык президент Обамадан кийин өлкө башчылыкка аял президент Хиллари Клинтон келет деп күткөн. АКШдагы бул жолку шайлоо өнөктүгү эки негизги талапкерге байланыштуу бир катар ызы чуулар менен коштолгону менен өзгөчөлөндү. Айталы, Трамп аялдарга тийиштик кылып кемсинткен деп айыпталса, Клинтондун электрондук кат куружуна байланыштуу ызы чуу ага аброй алып келбеди. Бул шайлоо өнөктүгүнүн дагы бир өзгөчөлүгү шайлоочулардын эки талапкерлерге тең бирдей эле ишеним көрсөтпөөсү болду десек болот. Жеңүүчүнү тескебейт деп коюшат. Ошентип АКШнын жаңы президенти болгон Дональд Трамп ким өзү? Анын өмүр жолуна Элеонора Сагындык кызы токтолот. Рахмат, Назик. Ушул Американын жаңы президенти болгон Трамп АКШдагы эң бай адамдардын бир катары эсептелет. Forbes журналы ошо Трамптын байлыгы $4,5 миллиард тете деп айтат. Мындан тышкары ошо журналдын түзгөн АКШдагы эң бай адамдардын тизмесинде Трамп 113-орунду ээлери айтылат. Негизинен мейманкана бизнесинде ишкерлик кылган Трамп мындан тышкары китептерди дагы жазат. Анын китептери АКШда абдан жакшы сатылары дагы белгилүү. Эми анын өмүр жолу боюнча токтолуп кете турган болсом, АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп 1946-жылы 14-июнда ошол Нью-Йоркто төрөлгөн. Трамптын атасы ошол Америкада ошол убактагы калктын баягы орто кирешелүү катмарына турак жайларды куруу боюнча долбоорлорго катышы бар адам болгон, курулушчу десек дагы болот. Трамп 13 жашка чыкканда анын ата-энеси ошол Нью-Йорктогу аскердик академияга аны жөнөтүшкөн, тапшырышкан. Бул окуу жайды бүткөндөн кийин Трамп ошол эле Нью-Йорктогу Фордхем университетине тапшырган, бирок бул окуу жайды бүтүрбөй туруп эле өзү ошол студент кезинде финансы тармагын тандап, кийин ошол Уортон окуу жайына тапшырып,
ошол окуу жайын бүтүргөн, финанс тармагында билими бар. Окуу жайды бүтүргөндөн кийин ошол Трамп өзүнүн атасы түптөгөн компанияга келип иштеп калат жана 1975-жылы ошол компанияда президент болууга жетишет жана компаниянын атын Трамптын организациясы деп кайрадан түзөт жана ушундан баштап анын ушул чоң бизнеске карата кадамы башталды десек болот. Бүгүнкү күндө АКШда, Канадада жана Бразилияда ушул Трампка тийиштүү делген мейманканалардын желелери бар. Трамптын негизги кирешеси ушул мейманкана ишин иштетүү болуп саналат. Мындан тышкары ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарында, ошондой эле Ирландияда, Британияда жана АКШнын өзүндө дагы ушул Трампка тийиштүү гольф аянтчалары бар жана бул аянтчалардан түшкөн акча дагы Трамптын негизги кирешелеринен деп айтылат. Мындан тышкары Трамп жөнүндө да бир кызыктуу маалымат, ал ушул соңку жылдары АКШда өтүп жаткан суулар конкурсу же болбосо дүйнө чүрөгү сынактарында ошол продюсерлик милдетти аткарып келет. Жана ошол кийинки жылдары аны ушул Америка эли ушул баягы шоу программаларын алып барган, реалити шоу программаларын алып баруучу катары дагы таанып калышкан. Серепчилер эми АКШнын тышкы саясаты бир гайла өзгөрүш мүмкүндүгүн белгилеп жатышат. Ал Трамптын Путинге болгон жылуу мамилесин баштан белгилөө. Анан калса Трамп ишкер катары тышкы саясатта узак мөөнөттөгү кызматташтык эмес, ириде пайдага басым жасап чечимдер кабыл алат деп күткөндөр бар. Бул туурасында кененирээк айтып берсеңер. Ооба, туура белгиледиңиз. Ушу мурда кийин саясат канча аралашпаган адам эми президенттикти кантип алып кетет, тышкы саясатта анын кадамдары кандай болот деген суроолор Американын өзүндө жана вообще негизи эле дүйнө коомчулугунда абдан мындай түкшүмөлгө салып атат. Бул боюнча кызыгуулар көп болуп жатат. Анын үстүнө Трампты жакын билген адамдар бул адам абдан тобокелчиликти жакшы көргөн адам. Ал тобокелчикке барууну билет, бирок бул нерсе саясатты өзүн канчалык актайт деген нерсеге дагы баштарын оорутуп жатышат. Ушул Америкада болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыга электе эле BBC'нин орус кызматы ошол эгерде Трамп болуп кала турган болсо тышкы саясатта кандай болот жана ириде Орусия менен мамилеси кандай болушу мүмкүн деп эксперттер арасында суромжулоо уюштуруп көргөн. Ошол суромжулоолор боюнча кандай жооптор болду, кыскача маалымат бере кетсем, ушул Американын өзүндө иштеп барган уюм Генри Джексон атындагы коомчулук аналитикалык борбордун жетекчиси Эндрю Фоксел Трамп Орусияны союздаш кылып алат. Ал мурунтан эле Путинге жылуу мамиледе болчу. Эми мындан ары дагы ымаласын жакшыртат деген оюн айткан. Ооба, чынында буга чейин Трамп Орусияга жан тартып сүйлөгөн сөздөрү менен белгилүү. Айталы ушул Крымга байланыштуу ал баягы Орусия Украинанын бүтүндүгүнө шек келтирген эмес деген сөздөрүн кайталаган болчу. Мындан тышкары ошол эле Демократиялык партиянын Улуттук комитетинин почтасына карата хакерлердин чабуулуна карата ошо Орусияга карата айыптоолордо дагы алардын тиешеси жок, Орусия тараптын бул нерседе тиешеси жок деген сөздөрүн айткан болчу. Бирок ошентсе дагы айрым саясатчылар Орусия тарап негизи ошол Трамп бийликке келгенде анча сүйүнбөй эле кое турса болот деп айтат. Анткени АКШда Сенат абдан Россияга мындай антимаанайдык деп да айтсак болот. Ошол отурумду көптөн бери карманып келет. Анан калса АКШ эң ириде бул баягы ишкер катары таанымал. Ишкер канына сиңип калган адамдарда бул эң биринчи терең, тыгыз, узак мөөнөттөгү кызматташуудан мурда дагы баягы пайдалуу, кирешелүү чечимдерди кабыл алуу баягы артыкчылыкта турат деген ойлору менен бөлүшүүдө. Анан калса ушул Трампка байланыштуу Орусияга дагы бир катар баш оорулар болушу мүмкүн. Анткени Трамп бүгүн бир чечимди кабыл алса, эртең ошол чечимин теңирден тескери өзгөртүп ийгенге бара ала турган, тобокелчиликке артыкчылык бере турган адам катары таанымал дешет. Шайлоодо да сыккан саясатчы Хиллари Клинтон Трамп жөн эле жолго калтырат деген алдын ала божомолдор өзүн актабады. Буга чейин саясаттан тыш болуп келген Трамп президенттикке жетишти. Анын бул жеңиши кандай факторлорго байланыштуу болду? Ооба, негизи ушул шайлоонун жыйынтыгы АКШнын өзү үчүн дагы, андан тышкары дүйнө коомчулугу үчүн дагы абдан бир күтүлбөгөн капыстан чечим болду. Көпчүлүк бул шайлоодо буга чейин саясатта да сыккан тажрыйбасы бар Клинтон айым президентке келет деп күтүшкөн болчу, бирок чынында Трамп жеңип чыкты. Бул боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Азыр ушул тапта Американын өзүндө дагы, дүйнөдө дагы эксперттер ар кандай ойлор менен айтып атышат.
бирок буга чейин дагы ушул башта айтып кеткен Форд журналы Трамптын баягы президентке катары артыкчылыктары кайсы жерде, ал жеңиси анын жеңиши эмнеге байланыштуу болот деген суроолордун тегерегинде сереп жүргүзгөн. Бул жерде алар белгиленген негизги нерсе ушул Клинтон айым буга чейинки саясатта соңку 20 жылда ар кандай кызматтарда болуп келди. Анын ичинде мамлекеттик катчы кызматында аркалады жана ал иштеген убактарда АКШ бир катар өлкөлөргө согуштуу кампанияларды баштады жана Клинтон айым ошол компанияларды колдогондордун катарында болду. Эгерде ал президентке келсе, ал дагы эле ушундай саясатын улантмак жана бул АКШнын бюджетине чөнтөгүнө көп баягы жоготууларга алып келмек дегенден улам Трампты тандашты деген дагы ойлор менен бөлүштү. Бирок ошол эле убакта ошол Трамп дагы ошо Обаманын администрациясынын саясатына карата ошо жакынкы чыгышта пайда болгон кризис боюнча дагы айыптоолорду айтып келет. Бирок айрым серепчилер бул жерде баягы бир нерсени эске алыш керек. Жакынкы чыгыштагы ошол Сирия маселесинде болобу, бул нерсенин башаты баягы Буштун жүргүзгөн саясатынан кийинки уланган кадамдар экенин дайыма эске алыш керек. А Буш болсо ошол Трамптын партиясы республикачылардан президент болгон өлкө башчысы катары таанымал дешет. Рахмат Элен, сиздер Американын жаңы президенти миллиардер катары элдин эсине калган Дональд Трамптын өмүр баяны тууралуу маалымат алдыңыз. Теманы улайбыз. Трамп демократтарынын талапкери Хиллари Клинтондон озуп чыкканы каржы базарындагы жана доллардын курсундагы өзгөрүүлөргө себеп болду. Токиодогу баалуу кагаздар рыногу жарым күндө 5%, Гонконгдогу биржалардын көрсөткүчү 3,3, Сеулдуку 2,8%га төмөндөдү. АКШ долларынын евро баштаган башка валюталарга карата курсу тез өзгөрүп жатат. Мунай баасы 4%га төмөндөп, бир баррели 43,17 долларды түздү. Коңшу Казакстанда доллардын куну 341 теңгени чапчыды. Буга чейин 339 тегерегинде болчу. Ал эми Кыргызстанда анчалык өзгөрүүлөр деле болгон жок. Эми жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө башка кабарларга кайрылабыз. Коалиция өкмөттүн программасы түзүмү жана курамы колдоого алды, бирок саясатта тиш өткөндөр министрликке сунушталгандарды жарга такап сындашты. Мамлекеттик каттоо кызматы Борбордук шайлоо комиссиясына референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосуна карата тизмесин бергенин маалымдады. Ал эми Бишкектеги Дельфин бассейни оңдоп түздөө иштеринен соң ачылды. Буга чейин кала башчысынын кулуна толбогон бассейн кандай жасалганын көрө аласыздар. Премьер-министр милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков тарабынан сунушталган өкмөттүн программасы түзүмү жана курамы парламенттик көпчүлүк коалициясы тарабынан колдоого алынды, бирок сын менен коштолбой койгон жок. Өз кезегинде Жээнбеков жаңы өкмөттүн башкы милдети экономикалык өсүштү камсыз кылуу экенин баса белгиледи. Ошондой эле аткаруу бийлигинин түзүмүн кардиналдуу түрдө оптимизация кылуу үчүн айрым деңгээлде кыскартуулар, бириктирүүлөр боло турганын билдирди. Мамлекеттик сатып алуулар тармактагы коррупция менен күрөшүүгө орчундуу көңүл бурулат деп айтты. Оппозицияда калган ата мекен өнүгүү фракцияларында депутаттар министр кызматына башкаруучулук тажрыйбасы жок адамдар тандалып жатканын сынга алды. Маселен, ички иштер министри кызматына көрсөтүлгөн Улан Исраилов депутаттар тарабынан берилген бир топ суроолорго жооп бере алган жок. Чолпон Жакупова элементардык суроого жооп бере албаган министр коомдук тартипти жана коопсуздукту кантип камсыз кылат деп сынга алынды. Сооронбай Жээнбеков Улан Исраиловду кооз сүйлөгөндү билбегени менен таза иштей турганына ишенерин айтты. Өкмөт Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн сунушталган долбоорун толук колдойт жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча бардык керектүү чараларды көрөт. Сунушталып жаткан жаңыртылган программа коалициялык көпчүлүктүн макулдашуусуна ылайык келет жана өкмөт коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткаруу үчүн бардыгын жасайт. Башка кабарлардан мамлекеттик каттоо кызматы Борбордук шайлоо комиссиясына референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосуна карата 2,813,255 жарандын тизмесин бергенин маалымдады. Билдирүүгө ылайык, участкалык шайлоо комиссиясынын саны 2365 болсо, жергиликтүү кеңеште 1900 болду. Ал эми шайлоочу өзүнүн шайлоо CRS-KG сайтындагы тизмеден текшерип алса болот. Бул сайтка жергиликтүү кеңеш менен референдум шайлоосуна катыша турган жарандардын аты жөнү жазылган. Шанхай кызматташтык уюму жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүк кылуу Кыргызстан үчүн аскери жактан толук камсызданууга өбөлгө болот. Мындай ою менен экономика жаатындагы Адис Жумакадыр Акенеев ШКУнун өкмөт башчыларынын деңгээлине өткөн саммиттин жыйынтыктарына арналган маалымат жыйында билдирди.
Айтымында Кыргызстан мындай эл аралык уюмдарга мүчө болуу менен өнөр жай, айыл чарба, туризм жаатында алдыңкылардан болууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Шанхай уюмуна кошулгандан кийин жанагы банк каржылачу акчанын эсебинен биз ири өзүбүздүн экономикалык долбоорубузду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк кылабыз. Шанхай уюмдун мүчөлөрүнүн ичинен жалгыз гана Кыргызстанга Европа мамлекеттин жанагы Европа мамлекеттери жол ачты. ВСП плюс деген преференция берип, башка эч кимге ачкан жок. Бул эмнени айтат? 6000ден ашык товарлар жанагы Кыргызстанда жалаң эле айшабат товарлар эмес, ошо жанагы эле жеңилдендириш болгон товарлардын бардыгы сапаты Европа мамлекеттеринин товарына жакын келсе, 0 деген пошлина менен биз ошо жака сатууга мүмкүнчүлүк алып атабыз да. 3 ноябрда Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин 15 юбилейлик жыйыны болуп өткөн. Анын ичинде ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары тараптан биргелешкен коммюнике макулдашылган. Кыргызстан өз тарабынан кызматташуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каржылоо маселесин чечүү керектигин, уюмдун алкагында өнүктүрүү фондусун жана өнүктүрүү банкын түзүүнү тездетүү зарылдыгын сунуштаган. Бишкектеги дельфин бассейни оңдоп түздөө иштеринен соң ачылды. Белгилей кетсек, эс алуу борборуна жайдан бери ремонт жасалып келет. План боюнча 1 октябрда ишке берилмек, бирок аталган убакытта бүтпөй калып, ноябрь айына жылган. Буга чейин дельфин бассейни оңдоо үчүн жарыяланган тендердин жыйынтыктары боюнча мыйзам бузуу аныкталып, кылмыш иши козголгондугун башкы прокуратурадан кабарлашкан. Билдирмеге караганда, мэриянын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгы тендердин жыйынтыгын Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске албастан чыгарган. Буга чейин Бишкектин мэри Албек Ибраимов олимпиадалык резервдеги балдар жана өспүрүмдөрдүн атайлаштырылган дельфин мектебин оңдоп түзөө иштерин көрүп чыгып, аткарылган иштерге ыраазы болбогонун билдирди. Ибраимов оңдоп түзөөдө имараттык сырткы көрүнүшүн коздоого басым жасап атыстан маанилүү делген ички негизги иштерге көңүл коюуну эскерткен болчу. Бизде бир ачык акционердик коом бар, Теплосеть деген. Ошолорду спонсор кылып чакырып атабыз. Себеп дегенде жылуулук менен ысык суун ошолор берет экен. Андай келишимге келсек, мына биякта жетекчилиги турат. Биздин балдарга абдан бир арзан, абдан бекер бир уюштурула турган нерсе болот да. Эң алгачкысы эле ушул жылуулук бергенге. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү шаршемби күндө жыйынтыктайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтам. Амандашканча.